Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жаралыгынын алкагында Ош шаарында улуттук насааткерлер менен жолугушуу уюштурулду. Иш-чара Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин базасында өттү. Жолугушууга улуттук насааткер, тарых илимдеринин доктору, профессор, этнограф Кайыпов Сулайман Турдуевич, улуттук насааткер, журналист Шахзада Абсаматова, ошондой эле Ош технологиялык университетинин проректору, педагогика илимдеринин доктору Ашым Зулпуев жана студенттер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө оңгу жолдун мазмуну, улуттук баалуулуктарды сактоо жана жаштардын руханий тарбиясы боюнча баяндамалар жасалып, презентациялар сунушталды. 2023 жылы декабрь айында биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич бир топ кишинин башын бириктирип, 40ка жакын кишиде анан тапшырма койду. Биз өнүгүшүбүз үчүн, ары бери чайпала бербей, туура жолго түшүүбүз үчүн, өзүбүздүн өнүгүү жолубузду табыш үчүн көп жылга эсептелген бир идеологиялык стратегия түзүш керек болуп жатат. Ошон үчүн башыңарды бириктирдим деп, өзү бир тескеме жарыялады. Мына ошол 40 кишинин ичинде мен да бар элем. Адегенде баяндамалар жасалды. Bir баяндамасын мен жасадым, дагы бирөөнү Осмонакун Ибраимов жасады. Оштунун гуманитардык технологиялык колледжинин окутуучусу Надилбек кызы Бегимай студенттер үчүн атайын тайпалар ачылып, насаатчылык иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Орта Азия элдердин эң байыркы түптүү элдердин бири Кыргыз. Бул эмне үчүн аз? Бул аз жоокерчиликке байланыштуу. Кырылган сайын кыйкырып чыккан кыргыз, түтөгөн сайын түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз дейт. Кайын барбы? Кыргыз балта чаппаган, кыржон барбы? Кыргыз таппаган. Эл үчүн, мекен үчүн, Ала Тоо жер үчүн. Кыргыздын 7 ыйыгы бар. Биринчи Ала Тоосу, экинчи Ысык көлү, үчүнчү Боз үйү, төртүнчү Ак Калбагы, бешинчи Манасы, алтынчы Тулбары, жетинчи Комузу. 7 ыйык менен Кыргыз бийик турабыз. Биз кайсы? Манас Баатыр, Чыңгыз Айтматов, Кыргыздын 2 тиреги бар. 2 мынандай бизде чоң тоолорубуз бар да, эбирес ошол. Колледждин студенти Абасов Кимина улуттук нарк темасында презентация жасады. Иш-чара улуттук баалуулуктарды сактоо жана жаштардын руханий дүйнөсүн байытуу максатында өткөрүлүп, аны Оштунун гуманитардык технологиялык колледжинин окутуучулары Назира Эркебаева жана Надилбек кызы Бегимай уюштурду. Өнөктөштөр катары Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры, Ош шаардык мэриясы, Ош мамлекеттик университети жана Ош мамлекеттик педагогикалык университети катышты. Улуттук дем дүйнөлүк өнүгүү оңгу жол программасынын негизинде бир талкуу жарастык деген биз сыйлап урматтаган окумуштуу агайларыбыз мына Сулайман Турдуевич, Шахзада Эжекен баштаган топ келип мына бизди сүйүнтүп отурат.